Osman ibn Affan radıyallahu anhu ötkende ayalı en sulularının birisini alganda. Osman radıyallahu anhu ötkenden keyin Muaviye radıyallahu anhu ошонун ayalına үйленейин деп колун сурап кат жазат экен. Кайра жазат экен, жазат экен. Эч жооп бербейт экен да, макулдук бербейт экен. Жаза берипти. Ошону жооп бербейт экен. Анан сулуулугунан эмнесин тиштери аппак келди да аял. Анда бир жолу жазганда кагазга кутбаны жазып эми Muaviye radıyallahu anh'a eskертүүлөр айтыптыр да, жакшы башкар, адилеттүү бол. Osman'ı öldürген адамдардан немесini ал деп ескертүүлөр жазып, ушул жердеги сулуу болуп турган, кылып турган эки тишини жулдуруп, немеге салып, кагазга кат менен бирге кошуп. Анан берип берген экен да. Каттын аягында баягы кутбаны айтып, эскертүүлөрдү айткандан кийин аягында жазып койгон экен. Osman эки путу менен чөгөлөгөн жерге андан башка эч кимди тургузбайм деген экен да. Osman radıyallahu anh жакшы көргөндүктөн. Анан ошодон кийин Muaviye radıyallahu anh анын колун сурабай калыптыр. Баягы кат менен эки тиш келиптир. Анан эң акырында баягындай катуу сөз айтты да. Osman отурган жерге эч кимди тургузбайм дейт. Бул күйөөсүнө ушундай жакшы сүйүүнүн немесин аткарып вафий болгон аялдар экен да. Дагы бирөөсү аялынан сурап калыптыр. Кокус өтүп кетсем башка бирөөгө тийип кетпейсиңби деп калыптыр. Деген экен. Аялына сөз бериптир. Сен өлүп калган болсоң ушуну эчкимге тийбеймин, балдарды карайм деп ыр жазып, шер менен ыр жазып бериптир да. Сенден сага кыянат кылбайм эми деп. Макулда ошондой болуп сөз болгондон кийин баягы сөздөрү аузундан тарап кетиптир. Кокус өтүп кеткен болсом, сизден башка эч кимге турмушка чыкпайм деген. Ошентип күндөр өтүп, айлар өтүп, бир күн баягы киши өтүп кетиптир. Анан өтүп кеткенден кийин аузундагы баардык пайда турат экен эми. Баягы сөз берген да. Шер менен айткан экен, шер менен жооп берген экен да. Сага неме кылбайм, кыянаттык кылбайм деп. Анан ошентип өткөн күнү жаназа болуп калыптыр. Жаназа болуп элдин баардыгы барып турса, бетин тырмап ыйлап атат экен аял. Күйөөм өтүп кетти, ыйлап атат экен. Ыйлап атканда жаназага келгендерден бирөөсү неме деп бирөөнү жибериптир. Бетин көп аймап көп урбасын, бирөөлөргө керек деп коюптур да. Эми колун сурагандай кылып коюптур да. Деген экен, баягы келип айтыптыр. Айтканда жаназасында сразу токтоп калыптыр да. Ыйлап аткан жеринен токтоп калыптыр. Эми баягы жерде макулдугун бергендей болуп калыптыр да. Анан күйөөсүнө дагы шер жазып коюптур да. Сен тиригиңде ушинтип убада бердим эле, болбой калды, эми өтүп кеттиң, кабырда өзүң жалгыз каласың деп ушинтип ага дагы шер түрүндө кат жазып берген экен да. Ошон аялдардын ушундай түрү болот экен. Кээ биргилер Osman радıyallahu анх'нын аялына окшош сөзүндө туруп баягындай немени сактайт экен.